Саламатсызбы? Сиз канча жаштасыз? 56 жаштасыз. Урматтуу мекендештер, бул жакты чындыгында 2 жыл мурун өзү көкүрөктө, сол жактагы көкүрөктө өзгөрүүнү байкаган, бирок эми баягы мусулманчылыкта эчтеке болбойт, өзү жакшы болуп кетет деп жүрө бергенсиз, Так, анан бирок сол эмчек мындай солуп бараткандай болуп, анан катый баштаган. Эмчектин үрпүсү катып, мындай бүдүр болуп катып калган. 2 жылга чейин эч кандай көңүл бурган эмес, бирок азыр энтигип калганда сиз келип баштадыңыз, Энтикпегенде мусулман адам дагы жүрө бермек. Урматтуу мекендештер, мен ошон үчүн дайыма айтам да, ар бириңер өзүңөрдү сүйгүлө депчи. Так, кичине канча басканда энтигеттиңиз? 5 метрби, 10 метрби, 20 метрби, же 2-чи этаж, 3-чү этажбы? 2-чи этаж чыкканда энтигип калдыңыз, Сиздин келишиңиздин себебине көкүрөгүңүз эмес, сиздин энтиккениңиз. Айынан көрдүңүзбү, урматтуу мекендештер? Ошондо дагы көкүрөккө жакшы көңүл бурган эмес да, энтигип калган үчүн келген. Уйкуңуз кандай эле? Жакшы эле уктабадым, кечеси уктабадым. Түнү ойгоно убактыңыз дагы уктабайт элеңиз. Так, ичиңиз катат беле? Жок. Ичиңиз катпайт эле. Тамакты кандай ичип калдыңыз эле? Тамакты азыраак эле жеп калдым эле. Азыр аппетитиңиз Жок боло баштады, Чарчайт белеңиз? Чарчайт элеңиз. Тердейт белеңиз түнү? Мойнум тердейт. Мойнуңуз тердейт эле? Так, мына азыр мен карап турам, мойну, мына өңү кара болуп турат. Так, чачыңыз түштүбү? Чачым Түшкөн жок. Так, заң кандай келип атты? Тез айтсаңыз эле. Күнүгө заң келип беле? Күнүгө келип. Эч качан ичиңиз каткан эмес. Ушул 2 жылдын ичинде да эмчек өзгөрүп болгондо да заң каткан жок. Эми мындай да болот, албетте бул деген индивидуальность, жекелик, бирөөнүн ичи катып калат, бирөөнүн ичи катпайт. Так, бирок ичиңизге жел толот беле? Толот. Мына бирөөнүн ичине жел толот. Зара канча жолу чыгат эле? Зара көп чыгат эди. Зара тез барасыңыз, Так. Так, дагы кандай сизди эмне кыйначу эле? Же ушулар эле кыйнайт беле? Ушулар кыйнайт эле. Так, демек, келди, ошо биздин медцентрде тиктоктон уккандан кийин келди. Мен сразу эле көрүп эле эми тиги немеге жөнөттүм, УЗИге, УЗИ молочных железге жөнөттүм. Албетте ал жакта канцер деп берген, канцер левой молочной железы. Анан мен бул жакка айттым, сизде тандоо экөө дедим. Бирөөсү онкологияга дарыланасыз, экинчиси биз натуралдык ыкма менен дарылайбыз. Мен дайыма айтып келем, биз альтернативный медицинабыз, биз интегративный медицинабыз, бизде врачпыз бардыгыбыз, бирок биз табигый нерсе менен дарылаганга аракет кылабыз. Баласы менен келди, мен өздөрүнө тандоону бердим, анан чыгып балдасы менен сүйлөштү дагы, жок мен эч жака барбайм, мен сизден дарыланып көрөмүн, сизге гана ошо силердин медцентриңерден мен дарыланам, менин жүрөгүм ушуну сезип турат деп айттыңыз, Биз сизди эч кандай кыйнабадык. Эч кандай кыйнаган жокпуз, биз тандоо бердик. Бүгүн канчанчы күн дарыланып жатасыз? 6-чы күн. 6-чы күн. Эми катуураак сүйлөй бериңиз, эми мына биздин кыргызстандыктар билсин да. Сиз эмнени сездиңиз, ошону айтып бериңиз. Жеңилдеп жакшы болуп калды. Дагы. Кулагымам жакшы. Дагы. Адышкам калды. Так, адышкаңыз калды. 2-чи этажга жакшы эле чыгып түшүп атасыз, Жүгүрүп чыгып атам. Абдан жакшы. Тамакты, диетаны кармап атасыз, Так, сууну ичип атасыз. Так, көкүрөгүңүздү кармап көрдүңүзбү? Катуусу жумшардыбы же